Assalamu alaikum urmattуу Teskhabar kanalının körүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу Мады айылына келдик. Бул трасса Ошалай трассасы, сатыла турган жер тилкеси бар экен, кирип көрсөтүп коелу. Бул дагы Ош шаары, Оштон чыгып Мадыга келесиздер, 9-километрден өтөсүздөр туугандар. Мына бул жерде Газпром нефт бар. Андан өткөндөн кийин дагы бир заправка, андан өткөндөн кийин РСК заправкасы. Андан өтүп эле сиздер сол тарапка бурулуңуздар, бул көчөгө түшүп, тетиги жогору чыгыңыздар. Мынакей туугандар, трассадан эч канча деле алыс эмес экен. Трассадан ушул жолго түшөсүздөр, бир аз жогору чыгасыздар. 100 метрден бир аз гана ашыгыраак жүрөсүздөр. Ушул Песка блок забордон, сарайдан өтсөңүздөр, жогору чыккан деле сол тарапта бурчта турган 6 сотук жер тилкеси сатылат экен туугандар. Мына ушул жер, көрдүңүздөрбү? Мына бул жерде көчө бар. Кушпак Бакиров көчөсү, ошол көчөнүн башындагы сол тараптагы биринчи участок болуп калат экен. 6 сотук туугандар. Азыр мен узун туурасын, чегараларын сиздерге өзүм түшүндүрүп берем. Анткени бул жердин ээси менин бир тааныш агам эле. Ал өзү Россияда, Питерде ошол жакта иштеп жүрүптүр. Атакул барсаң мен участогумду тартып көрсөтүп кой, мен сатам деди. Ошон үчүн мен өзүм азыр келип тартканы убакыт бөлүп атайын жумушту баштап атам туугандар. Чегарасы мына ушул бурчтан башталат. Тетиги Трике забордун бүткөн жерине чейин. Бул жагы тетиги жакка барат экен. Ушул жолдун боюнан эсептелинет туугандар. Мен бул жагын дагы көрсөтүп коеюн сиздерге. 6 сотук жер тилкеси экен. Суу бар, свет бар. Мына бул арка агын суу, сугат суу бул жактан жогору жактан кошуна жактан агып келет экен. Бул жакта болсо тетиги жашыл крышалуу үйдүн алдында кранттан шаркырап суу агып турат экен туугандар. Свети болсо бар экен, мына столбалар жакын жерде турат. Бул болсо Кушпак Бакиров көчөсү. Бул жер негизи Жаңгак бак деп коет. Мына бул Жаңгак бак. Бул ортоңку көчө, үйлөр толуп кеткен, участоктор калбаган бул жерде. Ушул жерден мына кошунанын заборунун бурчудан мына бул кесилген талдын бер жагына чейин өтөт экен. Бул жагы ушул документ боюнча 9 метр, ал эми ушул бурчтан бул жагы 37 метр деди, тетиги бурчка чейин. Бул жагы болсо тетиги бурчтан бул дарбазанын чекесине чейин 30 метр болуп калат экен. Узун туурасын мен сиздерге туура түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Теп-тегиз жер болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Үйдү, коро сарайды, бакты, гаражды, баняны, очоккананы эми өзүңүздөр карап туруп бир план кыла бересиздер. Күнгөйбет кылып үйдү курасыздар, калганын бүтүрөсүздөр, анан жашай бересиздер. Трассадан өтө алыс эмес. Өтө жакын эмес. Ушунусу менимче жакшы. Эгер жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына жерге чыкканда оң жакта заправкаларды көрдүңүздөр. Наркы бети Торгой булак. Жогору жакка чыксаңыздар Мадынын жана базарчиги. Бул жагы болсо шаар. Мынадан бияка барсаңыздар, мына жакта мектептер бар, Мадынын центри, кыскасы ушул жерде туугандар. Баасын мен сиздерге айтып коеюн. Азыр баасыны айтты. $13.000 кеми бар. Өтө срочно сатып атам деди. Болбосо 15 дейт элем. 13кө срочно сатып атам. Жаккан болсо, ким болсо экрандагы номерларга чалсын дейт. Өзү Россияда жүрөт. Экрандагы номеруна чаласыздар, WhatsApp иштейт. Андыктан бул жер сиздерге насип кылсын демекчимин. Мен жумушумду аткардым. Эми кайтам. Кызматты кылдык. Кудай буюрса кайттык туугандар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.